Кыргызстанда мындай сойкулар, мындай айбан кейпиндегилер жашабаш керек. Урматтуу президент мырза, Сооронбай Шарипович, сиз өзүңүз мына Кудай деген 5 убак намаз окуган ажоосуз. Биз сиз келгенде аябай кубанганбыз. А бүгүн эмне деген дүйнө жүзүндө болбогон иш биздин өлкөдө болуп отурат. Ушуга мен айтып кетерим, биздин өлкөдө жыгачтын жумшагын курт жейт дегендей, сиздин жумшактыгыңыздан пайдаланып, сиздин адилеттүүлүгүңүздөн пайдаланып, бардыгы туура тушка келип алып, өзүнүн ырын, өзүнүн жүрүшүн, өзүнүн бейбаштыгын кылып атат. Bunday nerse менен биз Кыргызстанды уят кылдык. Бул ачуу, бирок сиз үчүн таттуу, биз үчүн таттуу. Биз бүгүн өтө кечиктик. Эгемендүүлүк келгенден бери оюна коюп, МПлорду каалаган жактан эмне менен каржыланса текшерген бир орган жок. Тескерисинче Кыргызстанга жакшылык алып келген Садыр Жапаровдай мен бүгүн айтар элем, Кыргызстандын ден соолугун коргогон улукман адамдарыбызга куугунтук күч алат. Мына куугунтуктай турган нерсе ушул гейлер. Биздин ата бабабыз жетим болбосун деп туруп, өзүнүн балдарыны агасы өтүп кетсе инисине никелеп койгон адалдык менен. Ошолорду эмне үчүн биз сактабайбыз? Бул нерсе менде мурдакы сүйлөгөн адамдар айткандай биздин мыйзамыбыздын туура эмес болгону. Мына урматтуу Текебаев, түрмөдө болсоңуз да көрүп тургандырсыз. Сиздин Кыргызстанга алып келген эң негизги чыккынчылыгыңыз Отунбаева, убактылуу өкмөт, бардыгыңардын чыккынчылыгы деп баалаймын мен. Эне катары биздин өлкөдө энелер боздоп жүрсө, алардын ыйын уккан киши жок, гейлерди парад кылып алып жүргөн саясатчыларга мен таң каламын. Бирок бетеге кетет, бел калат, беглер кетет, эл калат. Бардык канчалаган мен деген 15 жыл тоталитардык бийликти өткөргөн Акаев каяка кетти? Бакиев кайда кетти? Ошолордон эмне үчүн сабак албайбыз? Бүгүн сиз дагы терең ойлонуп, ушул жерде турган биздин талапты орундатпасаңыз, эртең өзүңүзгө кеч болот. Биз дагы учурунда айтканбыз, какшап айтканбыз. 2 жолку революциянын катышуучусу катары, 2 жолку Ош окуясынын катышуучусу катары мен бүгүн айтууга акым бар. Атайын чуркап келдим. 2 күндө 4 күндөн бери менде уйку жок. Анткени эмне деген өлкөдө калдык. Сизге дос жок. Дос мына ушул жерде турган, ушул девизди, ушул нерсени көтөрүп чыккандар. Сиздин жаныңыздар эч качан сизди максатыңызга жеткирбейт. Только сизди ошол наркы сизден мурдакы президенттердин тагдырына туш кыла тургандарды жаныңызга алып, ошолордун сөзүн угуп отурасыз. Ачуу чындыкты айтканыбыз үчүн биз эч качан башыбызды жерге салбайбыз. Жүзүбүздү тике карап, элди карабай аламын мен. Биз ушундай бузукуларды, сойкуларды жок кылган Надира Нарматованын мыйзамы бүгүн аба менен суудай керек болуп жатат. Какшап жазып атат ошол эже. Сиңдим, рахмат. Ошондой бир өлкөгө пайда алып келчү мыйзамдарды колдобостон биздин базарком депутаттарыбыз каякты карап отурасыңар? Эмне үчүн башаламандыкка жол бересиңер? Биздин өлкөдө адилеттүүлөр жашаш керек. Биздин өлкөдө энелер ыйлабаш керек, сойкулар жашабаш керек. Мен ушуга чакырып келем. Бүгүн келбесеңер, эртең кеч болот биздин тагдырыбыз.